Германиядагы кол салууда кармалган кыргызстандык өспүрүм бошотулду. Германиянын Золинген шаарында 23 августтагы кол салуудан кийин кармалган 15 жаштагы кыргызстандык өспүрүм эркиндикке коюу берилди. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Билдирүүгө ылайык, өспүрүм 24 августта күбө катары кармалып, 25 августта эркиндикке коюу берилген. Учурда аталган жаран эркиндикте деп жазылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Германиядагы элчилигине өспүрүмдүн өзүнүн жана туугандарынын укугун коргоо жөнүндө кайрылуу түшпөгөнүн белгиледи. Булак Супер Кежи. Израиль Хан Юнуска кайрадан танктарды киргизди. Израилдик күчтөр 28 августта Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнуска кайрадан танктарды жөнөтүп, бүт эксклавка чабуул коюшкан. Газанын саламаттыкты сактоо министрлиги 28 августта израилдик аскерлер кеминде 34 палестиналыкты өлтүргөнүн тактады. Алардын 11-и Хан Юнуста өлтүрүлгөн. Шаардын тургундары Израилдин танктары күтүүсүздөн шаардын борборун көздөй жылып киришкенин билдиришти. Аскер күчтөрү кайрадан шаардын чыгышында мажбурлап эвакуациялоого буйрук берип, көптөгөн үй бүлөлөрдү коопсуздук үчүн качууга мажбурлашты. Ал эми башкалары үйлөрүнө камалып калышты. Израиль акыркы күндөрү Газа тилкеси боюнча бир нече эвакуация буйругун чыгарды. Бул палестиналыктардын да буунун да наразычылыгын жаратты. Дүйнөлүк уюм мажбурлап эвакуациялоо палестиналыктардын өмүрүн сактап калууга жардам бербей жатканын, тескерисинче аларды ого бетер коркунучка салып жатканын, анткени миңдеген тургундар кагылышууда качууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Мындан тышкары Израиль аскерлери белгилеген коопсуздук аймактарында чабуулга кабылууда. Израилдин Газа тилкесинде уланып жаткан чабуулунан көп аялдар жана балдар болгон 40.500дөн ашуун палестиналык набыт болуп, 93.700дөн ашууну жарадар болгон. Эл аралык сот Израилдин геноцид үчүн айыптап өлкөнүн түштүгүндөгү Рафак шаарында аскердик операцияларды токтотууга буйрук берген. Булак Супер Кежи. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Орусияда дагы бир жогорку даражалуу аскер адамы кармалды. Орусиянын коргоо министринин мурдагы орун басары Павел Попов алдамчылык боюнча айыпталып кармалды. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Иш Патриот паркындагы уурулук фактысына байланыштуу. Жай айынын башында Попов кызматынан бошотулган, ага чейин 11 жыл коргоо министринин орун басары болуп иштеген. Тергөө Попов директору Вячеслав Ахмедов жана коргоо министрлигинин инновациялык өнүктүрүү боюнча башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Владимир Шестеров менен бирге Патриот паркынын эсебинен байыган деп эсептеп жатат. Уурдалган каражаттын суммасы 1,5 миллиард рубльдан ашык. Чиновник Красногорск аймагындагы өз участогунда казынанын эсебинен курулуш оңдоо иштерин жүргүзгөнү, ошондой эле батирлерин оңдоодон өткөргөнү аныкталган. Учурда ал кармалып, тергөө иштери башталды. Newsweek. Түндүк Корея Орусияга курал жабдык жүктөлгөн 13 миңдей деңиз контейнерин жөнөткөн. Түндүк Корея Орусияга 2022 жылдын ортосунан бери 13 миң деңиз контейнерин жөнөткөн. Болжол менен анда курал жабдык болушу мүмкүн экенин Newsweek басылмасы Түштүк Кореянын чалгын кызматына таянып жазды. Түндүк Корея өлкө чыгышындагы Наджин порту аркылуу Орусия Украинага согуш ачкан 2 жылдан бери курал жабдык жөнөтүп келгени маалым болду. Контейнерлерди 6 миллиондон көп 152 миллиметрлик артиллериялык снаряддар болушу ыктымал. Анан тышкары Түндүк Корея 122 миллиметрлик артиллериялык снаряддарды, мобилдик зениттик ракеталык комплекстерди, танктарга каршы ракеталарды жана башка аскердик техниканы жеткиргени макалада белгиленген. Курал жабдыктын ордуна Орусия Түндүк Кореяга энергетикалык ресурстарды, ракеталар жана тыңчы спутниктер үчүн технологияларды берет.
Москва Пхеньян менен алакасын Украинага согуш ачканы жакшырта баштаган. 2023 жылдын сентябрь айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Орусияга келип кеткен. Көп өтпөй быйыл июнь айында Орусиянын лидери Владимир Путин Пхеньянга барды. Эки өлкөнүн бийлиги жолугушууларды экономикалык кызматташуу гана талкуулаганын билдирип, Пхеньяндын Орусияга курал жабдык жеткиргени тууралуу маалыматтарды четке кагышкан. Быйыл жыл башында америкалык иликтөөчүлөр Спутниктен алынган жүздөгөн порттордун жана темир жол станцияларынын сүрөттөрүн анализдеп көрүп, 2023 жылдын августунан Түндүк Корея Орусияга 2,5 миллиондон көп курал жабдык жеткиргенин аныкташкан. Украинанын башкы прокуратурасы Орусия Украинаны аткылоодо Түндүк Кореялык ракеталарды колдонгонун каттаган. Булак Азаттык. Бунун баш катчысы Израилди батыш шейектеги операциясын токтотууга чакырды. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Израилди Иордан дарыясынын батыш шейегиндеги аскердик операциясын дароо токтотууга чакырды. X социалдык түйүнүнө жазган билдирүүсүндө оккупацияланган батыш шейектеги соңку окуялар терең тынчсыздантарын билдирген. Мен адамдардын, анын ичинде балдардын өмүрүнүн кыйылышын кескин айыптайм жана бул операцияларды дароо токтотууга чакырам, деди ал. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеф Боррелл дагы Газадагы согуштун жайылып кетүүсүн алдын алууну эскертти. Израиль армиясы 28 августта Иордан дарыясынын батыш шегиндеги 4 шаарда Женин, Тулкарым, Наблус жана Тубаста ири масштабтагы аскердик операциясын баштаган. Израиль аскерлери муну террорчулукка каршы операция катары сыпаттап жатышат. 29 августтун тагында Цахал Тулкарым шаарындагы мечитте жашырынып жаткан 5 куралчан террорчуну жок кылганын билдирди. Маалыматка караганда алар атышууда мерт кетишкен. Ошондой Цахал жок кылынгандардын арасында жергиликтүү террорчу уюмдун башчысы Мухаммад Жабер да бар экенин, операциянын биринчи күнүндө 9 жоочу өлтүрүлгөнүн кабарлаган. Эл аралык Кызыл Чырым уюму Израилдин армиясынын операциясынан 11 кишинин өмүрү кыйылып, 20дан көбү жарат алганын палестиндердин саламаттык сактоо башкармалыгына таянып билдирди. Газада согуш башталгандан былтыр октябрь айынан бери Иордан дарыясынын батыш шегинде Израиль аскерлеринин рейдтеринен 640тан ашуун палестиндин өмүрү кыйылды. Булак Азаттык.